Мындан ары чара көрбөсөңөр, биз дагы ошо Ак үйгө чейин барабыз, мэрияга чейин барабыз. Эл уже терпениясы жок болуп калды. Бир канча күндөн бери суусу жок күн көрүп аткан калаадагы Арча Бешик конушунун тургундары мына ушундайча реакциясын билдире башташты. 7-июнда 40-ка жакын тургун көчөгө чыгып жол торошкон. Алар бул аракети менен өз көйгөйлөрүнө бийликтен көңүл бурууга чакырышкан. Кыскасы маселелерине көңүл бурдурта алышты. 8-июнда бул маселе парламентте көтөрүлдү. Жыйында Бишкектин вице-мэри Жыргалбек Шамралиев суу маселесин чечүү үчүн жаңы суу топтоочу жайларды куруу зарылдыгын, ал үчүн 500 миллион сом талап кылынаарын билдирди. Болот, эгерде ошонун баарындыгы бизге берилсе, 1 жылдан кийин Бишкек шаарында алдын ала бир резерв болот суу боюнча. Бүгүнкү күнү мындай маселе жаралбайт. Жыйынтыгында Бишкек мэриясына башкара суу аймагында суу топтоочу жай куруу үчүн 150 миллион сом бөлүү чечимин кабыл алышты. Вице-мэрдин айтымында 4 скважинадан турган жаңы суу топтоочу жай Арча Бешик конушун суу тартыштыгынан арылтат. Бишкекте таза суу берүү маселеси жай келери менен курчуп баштады. Шаар бийлиги суу жеткирүүдөгү көйгөйлөрдү аны керектөөгүнүн жана абоненттердин саны өскөндүгү, сууну сарамжылсыз пайдалануу, Аламүдүн жана Ала Арча дайраларында суунун деңгээли төмөн болуп жаткандыгы менен түшүндүрүүдө. Конуштардын тургундарынын айтымында аларда жыл сайын жай келери менен суу тартыш боло баштайт. Ал эми быйыл алардын айтымында абал ого өтөр начарлап кеткен. Алар жайдын аптаптуу ысыгында абал кескин начарлап кетиши ыктымал деп чочулашууда. И только 37-й день как ограничивают. Как-то несправедливо. Эртең менен мен 7-де жумушка кетем, ошондо суу чыгат, кечинде дагы суу жок болуп атат да, 12-бирлерди атсаң да суу жок. Бүгүн таза 2 күндөн бери суу жок. Шаарда жашап атсак. Майда чыгып балдар бар, тиги бу дегендей. Эми шаарда болбойт да мындай. Өмүр ошо суу менен байланышканда көп. Шаарда суу тартыш болуп жаткан шартта мэрия сууну көп чыгымдаган жеке мончо, унаа жуучу жайларды жана бассейндерди убактылуу жапкан. Муниципалдык кызматтар конуштарга суу тарткан унаалар менен суу алып келип берүүнү, ал эми мэриянын өкүлдөрү тургундар короолорундагы өсүмдүктөрдү суугарып, сууну ыгы жок колдонуп жаткан жокпу текшерип, рейд жүргүзүүнү улантууда. Мындан тышкары мэрия жарандардан сууну үнөмдөөгө чакырган. Суу тартыштыгына байланышкан жагдай 1 айдын ичинде турукташып калаарын убада кылууда. Ага чейин тургундар башка райондордон суу ташып, суу сатып алып, кыйнала кыстала жашап турганга аргасыз.